мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап чашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Маған эч кандай шайлоонун кереги жок. Мен депутаттыкка да койбоймун, президенттикке да койбоймун. Так, мен ушу президентибиздин койгон тапшырмаларын аткаруунун үстүндө иштеп атам. Азырынча биздин ошол президентибиз бизге тапшырманы коюп атабы, биз аткарып атабыз. Аткарбаган мамлекеттик чиновниктердин бардыгын жоопко тартабыз. Менин милдетим ошол. 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле. Мамлекеттен алган, казынадан жеп жаткан, жаап чашырган ар бир тыйынды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Мүлкүңөрдү, чыныгы капиталдарыңарды ачыкка чыгаргыла. Азырынча мен силерге убакыт жана мүмкүнчүлүк берип жатам. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык мунапыс берүү жана акча каражаттарын кыймылдуу, кыймылсыз мүлктү мыйзамдаштыруу үчүн укуктук ченемдик негиздер даярдалат. Расследование объективдүү жүргүзүп туруп бардым, жоопко тартылат. Өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле.